Мен Дорона Гүлай Малимбековна 2018-жылдын январ айында мени МВДнын кызматкерлери жалган көрсөтмө менен чакырышып, балам экөөбүздү өздөрүнүн ишканасына алып барышып, баламды башка комнатага алып кирип алышып, ал жерде баламды кандай зомбулук көргөзгөнүн билбеймин. Анын курткаларынын чөнтөктөрү жыртык, шымдары жыртылып калыптыр. Мен болсо бир комнатага, мен болсо телефондорумду алып, эч кандай санкция, эч кандай эч нерсеси жок эле, документи жок эле менин телефондорумду алып мага беришкен жок. Мен мына ушул убакка чейин телефондорумду алып элесмин. Эми азыр менин үстүмдөн ошолор жалган жала менен экстремист террорист деген күнөөнү коюп жатышат. Мен ушул намаз окуганым, динди кармагандыгым үчүн мен экстремист террорист болуп каламбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович, булардын бул кылган нерселеринин үстүнөн жаза колдонуп беришиңизди суранам.